Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу телекөрүүчүлөр, 5 каналда партия көрсөтүүсүн баштайбыз. Студия Арсынбек Абдыманов. Бүгүн дагы мен жалгыз эмесмин. Партия көрсөтүүсүнүн башкы каарманын сиздерге тааныштыра кетейин. Дордой ассоциациясынын президенти Аскар Салымбеков. Аскар Маткабылович, партия көрсөтүүсүнө кош келиптирсиз. Рахмат. Сиз үчүн бул шахмат оюну спортпу же жөнөкөй эле убакыт өткөрүүбү? Эс алуубу? Интеллектуалдык спортко киргизсе болот да муну. Ошон үчүн Өзүңүз такайлы ойнойсуз да? Мен эми кичинекей кезимде байкем үйрөткөн. Көп деле мындай ойногон эмесмин. Бирок баягы шахматтын дүйнөсүндө болуп аткан жаңылыктарды үзбөй билемин. Кыргызстандагы, Советтер Союзундагы, Россиядагы, дүйнөдөгү шахмат дүйнөсүндө ким чемпион болуп атат, кандай тенденциялар болуп атат. Ошонун баардыгын баягы билип турган маалыматым бар. Эми биз конокторго урматтоо сыйлоо иретинде ак түстү дайыма карабыз. Билесиз, ак түс эң биринчи жүрүштү жасайт. Анда мүмкүнчүлүк болсо кадам таштап. Байкем үйрөткөндө эле баштайын мынакей. 2-4 же кандай? Мынакей. Мен дагы чоң атам үйрөткөн. Чоң атам үйрөткөндөй эле жүрүш менен баштайын. Негизи бул партия көрсөтүүсүндө ушул Салымбековдордун айланасындагы мифтерден арылабыз деген ойдомун. Анткени мен келген коногумду ачып беришим керек да. Чуу дегенде эле баштайын. Спорт жагынан ар дайым кабардарсыз. Анан акыркы маалда сиз өзгөчө Кыргызстандын жаштарына акцент коюп көңүл буруп жаткан маалыңыз. Ооба, азыр биз Кыргызстандагы болуп аткан коомдук процесстердин баарында изилдеп карап көрсөк, бизде азыр жаңы бир кан керек болуп атат да. Ушул өлкөбүздү алдыга бир мындай бир прорыв жасаганга, алдыга бир мындай бир экономика жагынан болобу, башка маселелерден болобу, бир прорыв керек болуп атат. Аны баягы Сталин атабыз айткандай, кадры решает все дегендей, баардыгы ушу кадр маселесинде экен. Анан карап көрсөк, биздин баягы орто муун, жаш муун балдарыбыз баягы иште жок, көбү чет мамлекетте жүрөт, кээ бири жумушу жок жүрөт, кээ бири окуп атат. Ушундай өзүнүн бир Кыргызстанды оңоюн, коомубузду тазалайлы деген адамдар көп экен. Анан ошолорго биз эме жасап атабыз да азыр. Упор жасап, анан ошонун негизинде дагы жана биздин фонд түзүлгөн да, прогрессивдүү демилгелер фондусу. Ошол жерде баягы орто муундагы, жаш муундагы балдар иштеп, ушундай бир өзүнүн бир мындай командасын түзүп, бир ушундай бир келечекте бир ошо бир жаңы бир саясий топ, азыр мындай модный сөз бар го, саясий элита түзгөнгө ошо башоту менен балдар иштеп атышат. Мындай карап былтыр 1 жылдык ишибизди мындай жыйынтыктап көрсөк, биздин Кыргызстанды оңдойбуз, биз салымыбызды кошобуз деген адамдардын саны күндөн күнгө, айдан айга көбөйө баштады да. Көбөйүп, анан кийин ошол мени аябай өзүн жакшы мындай кубандырып аткан кез ушундай болуп атат да. Кыргызстанды оңдойлу деген адамдардын саны көп эле экен, көп экен. Баягы азыр кара күчтөр, баягы ак күчтөр дегендей бир күрөш болуп атпайбы? Көп жерлерде эле биз баягы бир коллективди алалы, же болбосо бир башка бир мындай коомдук процесстерде бир жөн эле бир политиканствого кирип эле бир куру сөз, бир куру намыстарга кирип алып элечи биздин Кыргызстаныбыз мындай буксовать этип атпайбы? Буксовать этип эле мындай тегеректи карасак, ошолордун баардыгы бузуп баратканы мынакей көрүнүп турат. Биз болсо баягы эле бир эле саясат деп эле баягы тиякты карасаң деле саясат, биякты карасаң деле саясат, бир куру сөз, куру намыстар менен эле ушундай бир ложный бир өзүнчө эле бир мындай эмелер менен бир ложный деп койсок целдерди коюп алып элечи, ошонун аркасында жүрөбүз да. А мындай реальный бир мындай сектор деп коелучу, мынакей экономикабызды, жашоо турмушубузду кандай оңдойбуз? Ошол биз ошолго эле такалып атпайбызбы? Баарыбыз мынакей азыр жумушчу орундары жок. Элдерибиз миңдеп кетип атат башка мамлекеттерге. Орикиндей предпринимательдер жана ишкерлерди мындай колдоо маселелери, чоң бизнести, орто бизнести, чакан бизнести мындай көбөйткөнгө, бизнес ачканга шарттар,
ошолордун баардыгы мындай баягы дагы бир жакшы шарттарды түзүп берсек, жерге бир топ мындай реформалар керек, налоговый реформалар керек, таможенный реформалар керек, баягы биздин баягы закондук жагынан дагы бир топ реформалар керек. Ошолордун баарын жакшынакай шарт түзүп, жол ачып берсек, биздин баягы кичинекей чакан мамлекет мынакей 5 миллион. Биздин эртеңкибиз демек бүгүн башталат. Ушунчалык жакшынакай бай мамлекетибиз бар, ошону эле баягы эле бир эмелер менен эле бир саясатташтыргысы элечи, ар бир вопроско эле саясатташтыргысы эле, ой бул заводдун кереги жок экен, бул кенди да иштетпейбиз, буну жабабыз дегенде тартып алабыз дегенде сөз болуп атат. Анан кийин баягы эскини чукуп элечи, эскини карап алып, ой тигиндей болгонбуз, мындай болгонбуз деп эле бири-бирибиз менен эле алышкандын эле үстүндө болуп атабыз да. Мынакей бүгүнкүнү карап, бир жакшы платформа түзүп, анан алдыга жылганга көп нерселер баягы айрыкча мына саясатчылар өтө мындай тоскоолдук кылып атат да. Биз морекинде прагматик, технар, экономисттер, бизнесмендер алдыга жылалы, элди кыймылдайлы деген, эмгектенели деген мындай нерселерди жанагы мындай саясатчылар бир топ тоскоолдук кылып салып атышат да. Ошон үчүн азыркы жанагы балдарыбыз, жаңы айтып аткан келе аткан балдарыбыз алдыга сүйрөгөнгө ошондой бир топ жакшынакай мындай программа, платформаларын бизге алып келип атышат. Карап көрсөк, сонун баягы багыттар менен келип атышат. Ошол багыттарга түшсөк эле, Кудай буюрса кичинекей мамлекетибизди, ушунчалык бай мамлекетибизди алдыга сүйрөп кеткенге жакында эле мүмкүнчүлүктөр бар. Эмгек демекчи, сиз эмгек партиясы аркылуу эл эмгектен көгөрөт деген ураанын алдында азыр көп аракеттер көрүп атасыз да, элдер менен жолугушуп. Эң биринчи элдердин көтөргөн маселеси эмне болот? Анткени Аскар Салымбековду көргөндө эле биз дароо эле турду эмне болот деген суроо келет да. Эң биринчи элдердин суроосу сиз менен жолукканда. Эми баягы Кыргызстанды барып кыдырып келдик, баягы Жети Дубанда болдук. Эми суроолордун баары ар кандай болот экен. Баягы мүмкүнчүлүктөрүнө жараша, өзүнүн баягы деңгээлине жараша суроолор болот. Кээ бирлер болсо бир мындай көпүрө салып бер, же болбосо тигенди оңдоп бер, буягымды оңдоп бер дейт. Кээ бир баягы келечекти караган балдар айтат, ой ушундай бир эмгектенген бир адамдар келип, эмгек менен аркылуу ушундай жана айтып аткандай эмгек менен эл көгөрөт деп ушу баардыгын эмгекке чакырсак, адал эмгекке чакырсак, анан ушу эмгек аркылуу экономикабызды оңдоп алсак, экономика оңолсо, казынабыз толо баштаса, анан жанагындай социалдык маселелер да чечиле баштайт эле деген сөздөрдү көтөрүп атышат, суроолорду берип атышат да. Айтып атышат кээ бирлер, эми партияны түзүп эмне депутат болоюн деп атасызбы, же президент болоюн деп атасызбы депчи. Мен айтып атам, ал партияны мен силерге түзүп берип атам. Мага азыр баардыгы эле жетет, Кудайга шүгүр, баардыгы бар. Анан мен деле жөнөкөй эле кайдыгер отура берсем деле болот эле. Же болбосо тиги бир Анталиясына кетип калып, же болбосо бир эч жакка катышпай эле отура берсем да болот. Бирок азыр мендей адамдар ушундай кайдыгер отура берсек да болбойт экен. Азыр морекинде мамлекет чын айтканда кыйналып аткан кездечи. Анан мен айтып атам, мен азыр силерге түзүп берип атам. Жана жаңы келип аткан жана жаңы муунга, жаңы адамдарга, ушу силерге кийин ушу мамлекеттик башкаруу ошондой адамдар келип, биздин Кыргызстанды алдыга сүйрөгөнгө. Мен премьер-министр деле болбой коеюн, мен башкасы президент деле болбой коеюн. Бирок жанагындай жакшынакай команда түзүп, жакшы бир партияны түптөп койсок, ошол менин миссиямды аткарганды эсептейм деп баарын айтып атам да. Анан азыр да телекөрүүчүлөргө да ошондой айтып коеюн деп атам. Ошол бир ушунда азыр жана жаңы муунду кандай биз мамлекеттик башкарууга алып келе алабыз? Жакшы жана жаңы адамдарды. Только биздин баягы конституция аркылуу, бул шайлоо аркылуу, мыйзамдын негизинде партиялар гана катыша алат экен да. Анан ошон үчүн биз ушу эмгек партиясына токтоп, анан эмгек аркылуу келели деп атабыз. Анан жанагы суроом баягы Дордойдо баягы миңдеген адамдар иштеп атпайбы? Миңдеген адамдар иштеп атат, тигиде эгер мындай соода тармагында, тейлөө тармагында бизде миллиондогон адамдар иштеп атат. 1 миллион ушу где-то 30% элибиздин саны ошо соода анан кийин тейлөө тармагында болуп атпайбы. Ошон үчүн баягы азыр ошол Бажы союзуна кирүү боюнча кандай деген бир кабатыр баягы суроолор, койлор баардыгы коомубузда туулуп ошол дагы кеңири талкууланып атпайбы. Анан баягы мен деле баягы Кыргызстан жараны катары, патриотту катары айтат элем, анын плюстары да бар, минустары да бар.
Эми биз баягы мындай стратегически карап көрсөк, биздин баягы кошуналар менен биз баягы байыркы Тыгыз мамиледе, алакада баягы байырдан бери келе атпайбызбы? Алар менен биз чогуу кошуна мамлекеттер менен жанагындай бажы союзуна кирип кирсек, алардын баягы биз экономикабызды көтөрүп алганга бүт аракетибизди жасашыбыз керек. Ошол баягы кийин баягы азыр соодага жалакасы тийген атпайбы? Соодага деп жанагы бажы төлөмдөрү көбөйгөндө соодага баягы. Соода бул экономиканын бир тармагы. Бул баягы соода десек кан тамырлары деп айтсак да, кан тамырлар. Соода кан тамырлар. А ичинде кан да болуш керек да. А кан бул экономика башка өндүрүштү жасаш керек. Өндүрүштөрдү жасашыбыз керек. Ошо кен байлыгында иштеш керек, гидроэнергетикада иштеш керек, башка бизнестердин баардыгы айрыкча мынакей айыл чарбадагы мынакей кайра иштетүү, айыл чарба продукт кайра иштетүү боюнча мал чарбачылыгы, талаачылык баягы болгон продукциянын биз болгону бир 10%ке жетпегенин кайра иштетип атабыз. Калгандары баары эле сырье менен өсүү потребление жасап атабыз, а четке чыгара албай атабыз. Кошумча нарк менен. Анын баарын чыгарышыбыз керек да. Ошол эле соода ошондо керек. Ошол жанагы анан кийин границалар ачылып, анан кийин стратегический маселебиз экономиканы оңдогонго бажы союзу керек болуп атат. Жанагындай чоң рынокко кирген атабыз. Алар баягы анан экономика. Ушул жагынан биз баягы эме сурап атабыз. Жардам сурап атабыз тиги бажы союзунун мамлекеттеринен. Жардам бергиле, ушу экономиканы биз даярдап алалы. Силер кошулгандан анан биз дагы силерге баш оор болбойлу Кыргызстан. Биз да кыйналбайлы, силер да кыйналбагыла деп. Ушул бир маселени биринчи ошо чоң маселе ошол болуп атат. Бизге жардам бергиле, жанагы өндүрүштү өндүргөнгө. Жеңилдикти караштырыш керек, жеңилдиктин мөөнөтүн караштырыш керек. Жок, азыр ошол биринчи айтып атпайм, экономика маселелерин айтып атам, чоң баягы стратегический. А морки тактический маселелери бар, бул жанагы соодага кандай кризис болбосун деген. Соодага тийген атпайбы, бажы төлөмдөрү көбөйүп кетсе. Дордой, кара суу, Мадина деген маселелер көтөрүлгөн атпайбы? Ал жердеги соодага кризис болгон турат. Ошон үчүн ал жерден дагы биз биздин өлкөбүз, мамлекетибиз, президентибиз барып ушуну айтып атат. Ушул жагы биз миңдеген адамдар иштеп атат. Ошого да бир мындай безболезненный бир подушка безопасности жасайлы. Муну бир поэтапно кетели. Жанагы бажы союзунун төлөмдөрү мындай эме кылалы, поэтапно 3 жылда, 5 жылдан кийин анан жанагындай чоң баягы таможенный союздун төлөмдөрүнө кирели Кыргызстан деген ушул экинчи маселе коюлуп атат. Анан үчүнчү дагы бир маселебиз жанагы биздин жеңил өнөр жайы жакшы кетпеди, мындай баягы кийим тигүү боюнчачы. Кыргызстанда мейт Кыргыз. Бирок жеңил өнөр жайына сырьену биз ошол эле коңшу мамлекеттерден алып келебиз. Ошо коңшу мамлекеттерден алып келген ошо жанагы сырьену, например, Кытайдан, Турциядан келип аткан, Турциядан фурнитура келет, Кытайдан жанагындай эмелер келет, кездемелер келет. Ошолорго биз эме жанагындай жеңилдик преференцияларды сурап атабыз. Ошол наименование товаров, миңдеген товарларды, ошолорду биздин жеңил өнөр жайды колдоого баягы эски бажы тарифтери менен киргизели деп. Анан ушундай нерселердин баардыгын акыркы баягы дорожный карта жасабыз дегенде президентибиз барып биздин улуттук кызыкчылыктын эмеси менен гана биз дорожный картаны кол коебуз деп пауза алган аябай жакшы болду. Мынакей азыр келип улам тигил таможенный союздун мамлекеттеринин делегациялары келип биз менен сүйлөшүп дорожный карталарды такташып атышат. Ушул баягы нерсе жакшы мындай туура нугунда кетип баратат да. Анан башка дагы рычаг, башка дагы рычагдар бар. Эми баягы дүйнөдө азыр глобальный мындай финансовый кризис да болуп атат, байкап атасыңар. Азыр мынакей девальвация баягы национальных валют бүт дүйнөдө болуп атат. Россияда болуп атат, Белоруссияда, Украинаны айтпайлы коелу, Казакстанда, башка жерлерден баардыгы жанагы баягы национальный валюталардын эмеси арзандай баштабады баасы. Ал баягы дүйнөдөгү азыр кризис ал баардык жерде болуп атат. Мынакей Америка азыр араң оңолуп келатат. Араң азыр Европейский союзду билесиңер, Италия, Испания, Греция, ошол мамлекеттердин баардыгы азыр тоже на грани тоже мындай аябай чоң кризистин алдында туруп атышат. Ошонун баардыгын балансировать этип, дүйнөлүк экономика, финансылар ошол акырындан баягы оңолуп келатат десек дагы алдан алысмын да. Азыр ошо кризис болуп турган кез. Салымбековдордун атасы убагында Кыдыр атага жолуккан экен деген
микаябы мифпи же ушундай кеп бар да кыргызстандыктардын арасындачы ошол үчүнбү? Эми бул жерде бир мындай санжыра сыяктуу айтылып жүрөт да. Ошондо канчанчы атаңыз болуп калды? Мен ушу Дордой чоң атам. Дордой менин атам Амат Кабыл атасы Салымбек атасы Дордой. Ошо Дордойдун 9 уулу болгон. Анан ушул ат башы өрөөнүндө бир баягы колунда бар баягы адамдар бар экен, бир өтө бай боз баштык деген адам. Дагы ошо Дордой бир чогуу бир курдаш болуп чогуу жүргөн адамдар экен да. Анан ошол бизде ыйык жыр бар, тигил ат башыда Кошой коргон, Кошой атанын, Кошой хандын ордосу, анын жанында Чештөбө деп, ошо Чештөбө деп ошо дөбөдө ошо Кошой хан бүт Кыргызстандын урууларын чогултуп алып ошол жерде бир мындай чырпыр маселелердин баардыгын чечүү жерде ошондой мазар жер бар. Анан ошол Чештөбөнүн түбүндө баягы токой бар, ошо токойдон баягы бир ушул адам бир жолугуп, анан кийин сураптыр да, ошол боз баштык деген досунан сен эмне каалар элең деп айтыптыр да. Мен көп байлык каалайт элем, ушул балды деп өзү деле аябай бай киши экен. Ушу аябай толук болуп, өзү мындай бастыра албай, жардамчылары менен ошол жанагындай эме деп коет, чийне деп коет. Чийнеге салып. Чийне арабага салып алып жүргөн киши экен да, баягы мурунку баягы эми элитада баягы ошондой. Анан мен дагы эле байлык каалайт элем, дагы баягы жылкыларым көбөйсүн, малым көбөйсүн деген каалоо тилегин айтты. Тигил Дордой чоң атадан сураганда айтыптыр, мен ошо балдарым көп болсо деген ойду айтыптыр да. Анан кийин ошол 9 эркек баласы бар экен Дордойдун. Кыз жок. Анан ошо 9-дун баардыгын өзүнчө баягы мындай эме берген да, специальность берген. Бирөөнү тиги Кашкарга окуткан баягы молдонун баягы анда ошо молдонун окусу бар эле, ошо Кашкардан барып окутуп, бирөөнү жылкычы, бирөөнү баягы кой жагын, бирөөнү соодасын тейлеттиргизип, бирөөнү баягы азыркыдай баягы служба безопасности дегендей ушундай нерселер менен ушундай чоңойтуп, ушундай бир эме бар да, бир санжырадай болгон кеп. Көргөч киши экен анда. Элдин ноосунда. Бирок жок, ошондой айтылып, анан балдарды телептир да. Уруксаат берсеңиз анда партия көрсөтүүсүнө бир аз тыныгуу жарыялап койсок, кардактуу телекөрүүчүлөр, бир нече убакыттан кийин кайрадан жолугушабыз.